Дагы бир жолу куттуктап коелук. Урматтуу коллегалар, биринчиден бардыгыңыздарга ишенич көрсөткөндүгүздөр үчүн терең ыраазычылык билдирем. Парламент коллегиалдуу орган чоң жоопкерчиликти элибизден алып келип бардыгыбыз чоң үмүт менен отуруп атабыз. Ошол жалпы элибиздин үмүтүн чогуу актайбыз деген терең ишеничим бар. Өзүм тараптан адилеттүү, калыс жыйындарды регламент талаптарына ылайык алып барам деп убада берем. Анткени талашат турган маселе жок. Жалпы талашып аткан, айтылып аткан ойлор дагы элибиздин кызыкчылыгы үчүн айтылып аткан нерселер. Анан ошондой эле сын пикирлерди дагы туура кабыл алам. Албетте каталар болсо аны оңдойбуз. Чогуу эң негизгиси элибиз үчүн ак кызмат кылып беребиз деп ишендирип кетем. Рахмат сиздерге. Урматтуу коллегалар, Адахан Кимсанбаевичка дагы ийгилик каалайм. Эми бул парламенттин тандоосу болду. Албетте парламентте Адахан Кимсанбаевич экөөбүздөн башка дагы жакшы татыктуу, бул жерге ылайыктуу депутаттар, коллегаларыбыз бар. Мен ойлойм, кандай болсо дагы биз адилеттүү жол менен барышыбыз керек. Силердин бүгүнкү мага берген добушуңар мен үчүн чоң жоопкерчилик. Ал эми калган маселелерди ынтымак менен чечебиз. Жалпы иштерибиз ийгиликтүү болсун. Адахан Кимсанбаевич, сизге дагы ийгилик каалайм. Албетте тажрыйба убакыты менен келет. Ошол кандай болбойлу парламентте биргеликте чогуу иш алып барабыз деп терең ишенем. Анткени тажрыйба керек, ой максаттарды бирге элибиз үчүн иштетип чогуу кызмат кылалы. Рахмат. 5-чи микрофон. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, ишеним көрсөтпөгөн баардык азаматтарга мен терең ыраазычылык билдирем. Себеп бул жалпы иш. Сиздин ишиңизге, урматтуу Талант мырза, ийгиликтерди каалайм. Жакшылык болсун. Ким шайланса дагы ак жол той болсун, бул бир жагы. Экинчи жагы, ушу эл карап жүргөн жүзүбүздө эч качан жер каратпастан адилеттүүлүк, дагы бир жолу адилеттүүлүк, мыйзамдуулук маселесинде иштешке туура келет. Баарыңыздар менен кол кармашып иштешкенге биздин бүтүн Кыргызстан фракциясы даяр. Баарыбыздын ишибизге ийгилик болсун. Эң негизгиси, бүгүн келип кандай кубанып аткан болсок, кетерибизде дагы жараткан маңдайыбызга ошондой кубанычты жазган болсун. Жүзүбүз жарык болсун, эл ишеничин мактаганга жараткан акыл эс берген болсун. Сабырдуулук болсун, ийгилик болсун. Мындан ары карай жанагындай айтылган сөздөргө, урматтуу кесиптештер, мага айтып атат деп сезбеңиздер эч качан. Жалпы парламентке айтылган сөз ар бирибизге тиет, ар бирибизге айтылган сөз жалпы парламентке тиет. Ошондуктан иштерге ийгилик, амандык, жакшылык. Жолуңуз ак болсун. Рахмат, Адахан Кимсанбаевич. Урматтуу коллегалар, эми ишеничти көрсөтүңүздөр. Албетте жалгыз дарак бак болбойт дейт. Орун басарлар болуш керек, анан структура болуш керек. Анын бардыгын чогуу отуруп силер менен чечиш керек. Мыйзам талаптарына ылайык биз парламенттин түзүмүн бекитиш керек. Канча орун басар болот, канча комитет болот, ошого байланыштуу жанакы штаттык бирдиктерди да чечиш керек болот. Бул маселеде мен сунуш берет элем. Мен тескеме менен буйрук чыгарсам, ошол тескемеге келип кошулсаңыздар, анан чогуу иштеп чыксак, анан мөөнөтүн сунуш берсеңиздер. Качанкыга коюлу? Кайсы убакытка биз ушул иштерди аткарууга жетише алабыз? Жетише алабыз. Анткени эртең бир күн бар экен, андан нары кеткенде жаңы жылдык жанакы демалуу күндөр башталат. Албетте биз жетишпейбиз. Ошондуктан сунушуңарды айтсаңыздар, кандай
чечсек туура болот. Üçüncü mikrofon. Рахмат, урматтуу Талант Турдуматович, биринчиден сизге чын ден соолук, ушул жооптуу ишиңизге ийгилик. Биз мына ушул эртеңки боюнча, мына структура боюнча, орун басарлар боюнча айтып кеттиңиз. Мына ушул боюнча комиссия түзсөк структурага жана түзүмгөчү канча орун басар болот, канча комитеттин төрагалары болот, канча комитет болот. Мына ошолорго комиссия түзүп туруп, анан ошол комиссия иштеп чыксын, анан ошону жогорку кеңешке алып чыксын бизге, жалпы жыйынга. Биз кабыл алайлы дагы, андан ары кете берели. Ошонун суроогуну мына комиссия өзү аныктасын. Биз түзүп койгон комиссия. Менин сунушум ушул. Рахмат. Рахмат. Алтынчы микрофон. Урматтуу Талант Турдумамбатович, менин сунушум мындай болот атта, Малиев 7 округу. Биз негизи жанагы азыр Өмүрбек айтып кеткен сунуштарды эске алып, фракциянын лидерлери эртең чогулуп, анан бирикмелердин лидерлери чогулуп, бир кандай бир сиз менен кошо иш жүргүзсө, анан бизге кагаздарды кандай бир даярдап берсеңер, себеби эртең үлгүрбөйбүз. Жанагы регламентти караганга бир топ күндөр керек. Ошол каникул мезгилинде биз дагы карап бардыгын. Анан каникулдан кийин узартсак болот эле деген сөз да. Рахмат. Рахмат. 5-ші микрофон. Рахмат. Урматтуу төрага, шайланышыңыз менен куттуктаймын. Ийгиликтерди каалайм. Калыстык менен, адилеттүүлүк менен иштегенге каалоом айтам. Иш боюнча эми биз билишибиз боюнча кичинекей жумушчу топ өздөрү сунуштарды бир топ даярдаган болчу. Бирок эми эл карап турат, баарыбыз деле четте турбайлы. Бир мандаттуу округтан шайланган депутаттар да каршысында. Ошондуктан мен Өмүрбек Бакировдун сунушун колдойт элем. Ушул туура болот. Бүгүн биз жумушчу топту бекитип берсек, алар кыска мөөнөттө иштеп чыгып, жаңы жылдан кийин бизге бергенде ошондо бекитип койгонубуз оң болот да. Анча-мынча майда техникалык маселе боюнча сиз өзүңүз аны чечсеңиз болот, толук укугуңуз бар да. Рахмат. 1-ші микрофон. Урматтуу коллегалар, урматтуу төрага Талант Турдумамбатович. Биз алдын алуу жумушчу топ, спикер, вице-спикер канча болот, алдын алуу бул маалыматтарды айтып коелук. Алдын алуу канча комитет болот деп бизде долбоор даяр. Биз Атажутов Кыргызстан фракциясы, бизде ушул бар жок долбоор бизде даяр. Анан кийин алдын алуу бизде сүйлөшүүлөр болду, консультациялар болду. Ошон үчүн эртең ошо вице-спикерлерди шайлап коелук. Чозбой, эртең иштейлик, эртең структураны, комитеттерди бекитейлик, эртең комитет төрагаларын бекитейлик. Алар ошол экисин тиги 10-да келгенде, ошо комитет төрагасы канча деген мыйзам долбоорлор келди, ошону акырын карап, ошол жерден ишти баштап кете берсин. Ошон үчүн чозбойлук, комитетти, вице-спикерлерди шайлап коелук эртең. Рахмат. Рахмат. 6-ші микрофон. Рахмат. Талант Турдумамбатович, сизде төрөгө санасыңыз менен куттуктайбыз. Сизге ден соолук, ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат. Мен айтайын дегеним, 1-ден 9-на чейин каникул деп сүйүнүп атабыз. Бирок 1-ине чейин иштебейли, 30-да 31-inde эмне иш кылабыз? Так эле каникулдун убактысы көп болуп атат. 30-31-ге чейин мына бүгүн фракциянын лидерлери чогулабы, эртеңки бүтө турган иштерди бир сүңкө калтырбай эле максималь иштейли, максималь иштеп бүтүрөлү. Анан 9 күндүн ичинде анан каалагандай эс алып жатабыз. Рахмат. Рахмат.
эске салып койгум келет. Отурум 3-4 күндөрү болот да. Анан башка күнү болсо биз жанакы кезексиз деп чогулушка туура келет. Ошондуктан азыр 2 сунуш келип жатат, ошону ирети менен добушка коем. 5-чи микрофон. Рахмат. Урматтуу Талант Турдуматович, сизди куттуктайм төрага болушуңуз менен. Эми калыс, адилет, Ак Жолтой төрага болуп, парламенттин кадыр баркын көтөргөнгө билимиңизди, тажрыйбаңызды жумшаңыз деп сунуш берип каалоо тилек айтабыз. Мен айтайын дегеним мындай. Азыр Бакыт Эргешевич туура айтты. Биз жумушчу топ даярдаганбыз, сүйлөшкөнбүз. Лидер фракциялар менен дагы көпчүлүгү менен кеңешүүлөр болгон. Даяр. Ошон үчүн жаңы жылга калтырбай, эртең бүтүрүп койсок жакшы болот эле ушуну. Эртең керек болсо ушумалга чейин иштеп бүтүрүшүбүз керек. Рахмат. Рахмат.